Менин балым түрмөөнө ким келди болду экен, Досторго да кызык болуш керек, Анареже? Ооба, анда эмесе биздин меймандарыбыз менен тааныштырып өтөлүк. Ырчы, мугалим, эл ырчысы Эстебес тобунун солисти Элзар Өскөнбаева жана анын уулу Эмир, ошондой эле кызы Аделя бүгүн бизде мейманда. Саламатсыңар? Саламатсызбы? Кош келиңиздер. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы, Элзар эже? Сиздин жумуштарыңыз аябай көп экен да, ырдайсыз, сабак бересиз, ушинтип телевиденияга барасыз. Анан үй жумуштарын жасайсыз. Жетишесизби барына? Же биз барып жардам береликпи? Эми колуман келишинче жетишкенге аракет кылам. Негизи күндүз 2 гос мамлекеттик жумушта иштейм. Алардан чыгып, балдарды бала бакчадан, мектептен алып, анан тамак кылып, жумуш жасап койгон кечинде той топор болуп калса, ал жакка барып келем. Жакшы. Анда Эмир менен Аделя менен таанышпайлыкпы? Канчада? Мамасынын кайсы тамактарын жакшы көрүшөт? Эмир биринчи жооп берсин. Эмир. Канчадасың анан? Айт. Айта кой, Эмир. 8-демин. Мектепте окуйт турбайсыңбы, Эмир? Канчанчы класста? 7-де окуйм. Жакшылап сүйлө, катуураак. Мамаңдан кайсы тамагын жакшы көрөсүң? Кайсы тамакты? Унутуп калдың? Тамак жакшы көргөн тамактарың айтыр? Кече айтаттың беле? Манты жакшы көрөм. Манты жакшы көрөм. Жакшы. Кайсы оюнчуктарды жакшы көрөсүң? Кайсы оюндарды жакшы көрөсүң? Оюнчуктарды деле жакшы көрбөйм. Айтып ал да азыр, анан кийин мамаң бизден чыкканда ошол оюнчукту сатып берет. Анан да айтасың, Аделядан сурабайлы анда. Кайсы оюнчуктарды жакшы көрөсүң? Аделя айтпайм дейби? Мен оюнчуктарды жакшы көрбөйм. Жакшы көрбөйсүңбү оюнчуктарды? Оюнчуктар менен ойнобойсуңбу? Кээде ойнойм. Үйдө оокатты көп кылат окшойт, Эмир. Кээде. Элзар эже, Эмир менен Аделя тентекти кылса, кантип урушасыз? Урушасызбы өзү? Эмирден сурабайлык, урушабы? Ооба, өлө катып урушат. Катуу кыйкырат кой. Кантип урушат? Бурчка тургузабы? Жок. Эле урушуп коет, Эмир үйдөн жардам береби мамасына? Ооба. Эмне кылып жардам берет? Оюнчук жыйнап, пылсостоо. Балдарды Жыйнап, балдарды карайм. Ай, Азамат. Аделянда оюнчуктарын сен жыйнайт окшойсуң, Же Аделя өзү жыйнайбы оюнчуктарын? Жок, ал вообще жыйнабайт. Исламдын оюнчуктарын дагы сен жыйнайт окшойсуң, Ислам. Ооба. Ислам үйдө ким менен калды? Исламды деген кошундагы эметтик. Элзар эже, сиз комузду мыкты чертет экенсиз. Балдарыңызга үйрөтөйүн деген оюңуз барбы? Негизи комузду булар комузга жакын эмес, эмнегедир билбейм. Көп деле кызыгышпайт. Балким кичине чоңойсо кызыкса, кружокторго берип, комуз үйрөткөнгө балким. Бирок келечекте музыкант деле болушпайт окшойт, мындай шыктары байкалбайт да, азырынча кызыгуусу жок. Кызыкпайт турбайбы? Кызыгышпайт. Эмир, комузга кызыкпайсыңбы сен? Комуз черткиң келбейби? Жок, чертим келбейт. Үйдөн көбүнчө кандай оюндарды ойнойсуңар? Негизи көбүнчө азыр эми заманга ылайык болуп калбады. Телевизордон бир башкача видеолорду көрүшөт, башкача музыкаларды угушат. Сен эмне көрчү элең көбүнчө жана? Тоого чыгып калсаңар, талаага чыгып калсаңар, мындай топ ойномой деген, жол салмай деген сыяктуу оюндарды ойноп каласыңарбы? Суу чачыш ойношот, велосипед тебишет, тоого көп чыгат, биз тоонун түбүндө жашайбыз. Анан бүгүн да чыгып келе калайын деп атабыз, жерден калды, бияка келип калдык. Анан да чыгабыз, буюрса. Элзар эже, сиз балдарыңызга кандай жомокторду айтып бересиз? Жомоктон мен негизи илгерки жомоктордон эле кайталап эле эсимде калгандарын айтып берем, көбүнчөсүн. Ошо бала кезибиздеги жомокторду айтып берем, чыпалак баланы, анан
Александр Сергеевич Пушкиндин Алтын Алтын балыгы, балыгын. Аны ар бир атен айтып берет. Ооба, аны баарысы эле. Анан бул баштайт бир маалда башкача айтып берчи, анан орусча айтып берчи да. Анан мен айтам, балдар мен орус мектеп бүткөн эмесмин, мен орусча жомоктор билбейм деп, анан аягында оюман чыгарып баштагайм кээде жомок айтканга деле убакыт жок болуп калат, ушундай учурлар болот. А Эмирге сабагынан ким жардам берет үй тапшырмаларды аткарганга? Мамам жардам берет. Үй тапшырмалар. Кээде көбүнчө мамам жардам берет. Атаңчы? Аз деген атам жок. Нейзи деген атасы окутчу да башында. Кийинки учурда кичине менин колум бошураак болуп, могу Рамазан айында мен кичине окутуп калдым да азыр. Негизи атасы окутат көбүнчө. Бул мага көп ишенбейт, сиз билбейсиз деп атасынан сурап жазат. Жакшы го. Аделя момпосуйларды жакшы көрөбү? Жакшы көрөсүң? Конфеттерди, шоколад. Жакшы көрөсүңбү? Айт, жакшы көрөм деп айт. Ооба. Анда азыр биз бир сонун оюн ойнойлук, Эгер Эмир утса, бул оюнчукта момпосуйларды үйүнө алып кетет Аделяга. Оюндун шарты өтө жөнөкөй. Эмир ойнойсуңбу? Кел анда Амина экөөңөр ойногула, даярдангыла. Эмир, бул жактагы момпосуйларды көрдүңбү? Ушул момпосуйларды мына арт жактагы кел бери тур. Мындай бул жактан бул эки таякчанын жардамы менен көрдүңбү? Бул момпосуйларды мына бул жакка алып барышың керек. Ошондо кел, бир табак сеники болсун, бул табак сеники болсун, Ал эми бул табак болсо, Аминанын табагы болот. Канча момпосуйду бул жакка алып келсең, ошончо момпосуйду Аделя экөөңөр алып кетесиңер. Макулсуңбу? Кел агай. Кел, кана көрөлүк. Кел агай, мындай жакыныраак туруп алып. Эки кол менен кылсам болот. Эки кол мененби, бир кол мененби? Сага кайсынысы ыңгайлуу? Анда баштайлыкпы? 1, 2, 3 баштадык. Акырын Шашпагыла, шашпагыла. Шашпагыла. Кармап айтат. Шашпагыла. Акырын кармаса? Ошо. Мамасы туруп, Жардам берейин. мындай дем күч берип туруш керек окшойт, жөн эле мындай сөз менен, Сен дагы молодец. Азамат, Осторожно. бир момпосу кетти. Акырын салың. Молодец. Идите. Хорошо, сейчас. Подожди. Биз жерирээк турат окшойбуз, бул жакка туруп. Мына все өзү эле эметип атат да, мен Колдоп турат окшойбуз. Ой, Азамат. Ай, кармап айтат. Аделя аябай дем күч берип атат Эмирге. Эмирге. Коюп кой, балам аны. Башкасын ал. Кана Амина. Жок дегенде бир момпосуй. Молодец кана. Ала кой, мына Эмирди. Денки болуп баштады. Алып жесем. Момпосуй? Сен Аминанын табагынан алба бир момпосуйду. Ой, Аминанын келип калды. Азаматсыңар. Кана. Алайлап шашпай. Эмир канча момпосуй алып келди бул жака? Саначы сен. Аделя, Аделя. канча момпосуй алып келди? Сана. Сана алдык. Ушундай. Азаматсың Эмир. Кана? Азаматсың. Амина, эмне болду сага? Ой, Азамат, Эмир эбин таап алды окшойт. Ушунун баарын алып кете берем бул. Шашпа, Амина. Эптеп биз экинчи момпосуйду, ой, жеткиребиз деп анда түшүрүп алдык. Болот? Эми, болот. Азамат Эмир.
Көнүп калдың сен, Эмир. Абайла. Амина, абайла. Ой, Азамат. Айтор, биздин оюнда Эмир жеңди окшойт, Амина? Сен да үйүн таап баштадың окшойт. Амина, шашпа. Анда эмесе оюнду аяктайлыкпы? Жыйынтыктайлык, Амина? Кана, Эмир, эми санап көрчү, сен канча композитти ташып келиптирсиң. Амина, сен өзүңдүкүн сана. Ага. 11 экен. Ой, Азамат, Амина. 10, 20, 30. Амина. Неге аябай көп. Кана, Аминаныкы канча экен? 5 экен. Ошондо 11, 5 деген сан менен Эмир жеңиптир биздин оюнда. Рахмат, отура кой. Бул оюнчукта момпосуйдарды ала кет. Ала кетип экенсиң, Анан чынтыгы салып. Жактыбы Аделяга оюн? Сен да саласың бирөөнү. Салып көрөсүң ба, Аделя? Кел, сен салып көрчү. Анан эшикке чыкканда мени урушуп жүрөсүң менен. Сиздин балалык. Кел. Үйрөтүп көр. Бар, Аделя. Көрөсүңбү сен? Көрсөткүң келип атабы? Көрсөтүп көр анда. Болду. Эстесек. Элзар, кичинекей кезиңерде кандай элеңер? Шок кыз белеңер, же тескери жоош кыз белеңер? Мен Аделядай. Жок, негизи Аделя жооштурдун деле катарына кирбейт. Болгон ушундай өзүнүн кыялдары бар да, бир башкача. Мен аябай тентек болчумун кичинекейимде, айтымында ата-энемдин. Аябай тентек болупман, аябай көп токмок жеп чоңойгон кыздардан. Бизде кичинекей кезибизде уруп, сабап койчу эмес беле, анан байкелерим менен эжелериме токмок жеп эле, анан көп ыйлап калып, көп оюнга кошулбай калып эле ушинтип жүрчүмүн. Чынында шок кыз болчумун. Мен үйүм аябай суунун тоонун түбүндө, суунун шакырак аккан суунун жанында жайгашкан. Ошол арыкта суу чоң келгендиктен далай жолу аккам. Ал суудан тентектигимден суу алам деп орус жака барып, ушундай күндөр көп өткөн. Байке менен эжем чүкө ойноп, жана упай оюндарын ойноп калышчу эле. Мени кошпой, сен чырдайсың деп. Ушундай учурлар көп болгон, ошол күндөр дайым эсимде да. Эмир менен Аделя келечекте ким болобуз деп кыялданышат? Ким болосуң? Чоңойгондо ким болосуң? Кайсы кесипти аркалайсың? Кичинекей чагында мен бир байке айткам да, пожарный болом деп. Өрт өчүрүүчү болуп деппи? Сага жагабы ушул кесип? Урда жакчы. Азырчы ким болосуң? Бирок бул кесип аябай кооптуу да, аябай коркунучтуу. Өрттү өчүрүш керек, ооба. Коркпойсуңбу? Өрт өчүргөндө коркпойсуңбу? Билбейм. Үйдө ширенке менен ойнобойсуңбу? Ширенке менен ойнобойсуңбу, чоңдор жокто? Жок, ойнойм, вообще тебем. Аделя болсо ким болгусу келет чоңойгондо? Сен ким болосуң, кызым? Чоңойгондо. Айт. Аделя дизайнер болот окшойт, себеби бүгүнкү кийимин өзү тандап кийип келди ошондо, Өзү тандап кийет. Ушундай учурдабыз биз азыр ата-энелер мени түшүнөт болуш керек. Ушул учурунда 4-5 жаш кураганда эмнени кааласа ошону кийеткен, башканы кийгизсең кийбейт. Күндө эртең менен бизде ошондой маселе. Бала бакчага баратканда кышында жайкы кийимдерди кийип албай, жайында кышкы кийимдерди кийип алып, бүгүн да кичине расыраак тандап кийиниптир ошо. Кээде такыр эле башкача кийинип алабыз. Анан келдик ошо. Азыр үстүн чечип кой десем да болбой койду ошо. Чечпейт. Демек бала бакчага дагы кийимдерди өзү тандайбы? Ооба, эртең менен жакпай калган кийим болсо чечип салат, кайра башка кийинет. Кийим сатып алуудачы өзү тандайбы же силер сатып бересиңерби? Негизи өзү бир нерсе айтайын деп атат окшойт Аделя. Кечээ ошол юбканы өзү сатып алган. Көчө эле бурда. Айт. Бер микрофонду бер.
Каяктан сатып алдың? Аделя айтып берчи. Базардан. Базардан, э, базардан. Аябай сонун экен. Дагы эмне сатып алдың эле кече? Дагы эмне сатып бердиң беле? Оюнчуктар сатып бериштиби сага? Же кийим эле сатып бериштиби? Кийим, Анан дагы? Кутуңа эмне сатып бердиң? ботосанан босоноски, Дагы? шлёпка. Шлёпка да сатып бердиби? Сен аларды өзүң тандадың да, э? Эми дагы бул жактан чыккандан кийин мамаң сага эмне сатып берсин? Эмне сатып берейин? Кел айтып ал азыр. Мен айтсам болобу? Эмир ойлонду окшойт жанатан бери. Аделя ойлонуп тур, э? Эмне сатып берейин? Чыкканда 2-3 нерсени айтып ал. Оюнчукпу? Оюнчукка кызыкпайтпын. Эмне сатып берейин айтайын? Жеген болсо деле айта бер, кийим болсо деле айта бер. Сен ойлондуңбу, Аделя? Ойлоно элексиңби? сен де чапып элечи. Мындай нерселерди жакшы көрөм. Анден сок. Сок. Сагачы, айт кызым. Чипсы. Чипсы. Бирок ширени ушул картошка катырагын көп жебеш керек, э? Момпо суйларды дагы бир күндө жеп албагыла, тиштерибизге зыян эмеспи? Анда эмесе биздин студиябызга бүгүн келип, сонун маек куруп бергениңерге рахмат. Эмир, сени болсо жеңишиң менен куттуктайбыз. Азаматсың, 11 момпо суйду ушул таякчалардын жардамы менен башка табакка салып койдум. Бирдек айтсам болобу? Бирдек айтсам болобу? Бирдеме айтсам болобу? Айта кой. Бирөөгө салам айта. Эме, көзөдөн бүкрөбүш. Бүкүрөп отурбаш керек. Эмнеге айтайын бу? Ай? Энди монткем да, анден бери моркоган. Ошон үчүн бүкүрөп отурбаш керек. Сен бияктачы телевизордон энең көрүп атат, тайтаң, тайнең. Кимге салам айтасың, Эмир Басай? Атаколоруңа баарына салам айт, эжең көрүп атат деп. Айта кой. Эжене тайта тайне Пожелание айт. Денсаулык болуңа деп. денсаулык болуңа, Анда урубагыла. баарына салам Это главное. айтабыз, э? Бул эң башкы маселе. Азаматсың, Эмир. Анда Эмирдин баардык досторуна, туугандарына, аталарына, апаларына биз дагы салам айтабыз. Силерге болсо чоң рахмат. Биздин студиябызга дагы келип тургула.